Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сөз байлык жөнүндө, сөздүк жаттоо жөнүндө сөз кылабыз. Кантип сөздүктү жаттоо керек, словарь жаттоо жолдору, ыкмалары жөнүндө сөз кылабыз. Деги сөз байлыгын өстүрүүнүн эмне кереги бар, пайдасы? Бул күнүмдүк жашоодо өз оюн кенен кесир кулуктуу кылып жеткирүү болсо, мисалы сөздүк жаттоодун бул негизги принциптери деп айтсак деле болот. Бул биринчи, бул күнүмдүк жашоого керектүү гана болгон сөздөрдү жаттоо керек. Сөздүктү ой келди эле словарьды ачып жаттоо эмес, а именно күнүмдүк жашоого керек. Күнүмдүк жашоо деген мисалы үчүн жумушта, мисалы соода жаатында иштейсиңерби же бизнес жаатында жана башка. Мисалы үчүн соода жаатында болсо, мисалы үчүн клиент келгенде кардар менен эмне деп жооп берүү керек, кандай суроолор түшүшү мүмкүн жана аларга кантип жооп берүү керек дегендей кылып башында негизги керектүү сөз түркүмдөрүнү жанагы жооп берүү же суроо берүү деген сыяктуу керектүүлөрдү жаттап алуу керек, негизгиси. Себеби аны сиз күнүмдүк жашоодо, мисалы үчүн жумушка, соода жаатында дейли, клиент келгенде өзүңүзгө ишениктүү кылып жооп бергенден кийин өзүнө ишенүү пайда болот. Анан экинчи, бул кесипке же жашоодун багытына жараша. Мисалы үчүн эгер бизнес жаатында жүрсөңүз, ошол бизнеске керектүү сөздүктөрдү көрөп жаттоо керек. Допустим, бизнес терминдер жана башка. Андан китеп жана кино аркылуу тил үйрөнүүнү каалагандар бул көбүрөөк киного деле, китепке деле заманбап, современный дейт, заманбап китептерди жана заманбап кинолорду көрүп, ошолордон жаңы сөздөрдү алууга аракет кылуу керек. Себеби эски китептерде эски сөздөр көп, архаизм, историзм, аларды жаттагандан пайда азыраак. Дагы бир айтылып кете турган нерсе, мисалы үчүн кээ бир сөздөрдү, мисалы үчүн кыргызчага которуп түшүнүү эмес, а именно орусча маанисин орус тилинде түшүнүп алуу дагы өтө чоң пайданы алып келет. Мисалыга алсак, допустим, платок, жоолук. Платок дегенде толковый словардан карап көрүп, кусок ткани, повязанная на голову, на шею деп ар бир сөздүн орусча түшүндүрүлмөсү болот, түшүндүрмөсү. Ошол түшүндүрүлмөсү аркылуу жаттаган пайдалуураак. Жана мондой мисалга алсак, вот толковый словарь деп мондой словарьлар бар орус тилинде деле. И ошол словарьлардан сөздөрдү, керектүү сөздөрдү издеп, а именно бул жерде бир сөздү жөнөкөйлөтүп орус тилинде түшүндүрөт. Мисалыга алып көрөлү дагы бир сөздү, мисалы окуп көрөлү на примере. Так. Например, слово оазис. Оазис здесь написано. Оазис. Значение. Оазис дегенде орусча түшүнөт. Место в пустыне или в полупустыне, где есть растительность и вода. То есть оазис деп пустыня, чөлдүн бир жериндеги жашыл өсүмдүктөр жана суу бар жерди биз оазис дейт экенбиз. Именно постараться понять на русском. Орусча түшүнгөнгө аракет кылуу, бул это хорошо имеется просто. Так, вроде на сегодняшний день унуткан деле жок окшойм. На сегодня все, ребята. Көңүл бургандарга рахмат. Жазылууну унутпайбыз жана жума сайын бир видео чыгарып турганга аракет кылып атабыз жана чыгарып атабыз. И эгерде кайсылдыр бир темада видеону көрүүнү кааласаңыз, комментарий калтырыңыздар. Грею счастье внутри, смотри, оно с тобой связано. Глаза мои завязаны, но я все вижу.